Жабыркагандар боюнча айтсаңыздар, алардын саны канча, абалы канча, кайсы аймактарда ооруканаларга жайгаштырылды? Акыркы 17 сентябрь эртең менен 9-га алган маалымат, оперативдик маалымат, жалпы саламат сактоо мекемесине 103 жабырлануучу кайрылды. Анын 5 жаратылган жарандар амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Ошондой эле бүгүнкү күндө 103 бейтаптын 41 Баткен областы биргелешкен ооруканасында, 21 бейтап Лейлек жалпыда практикалык борборунда, Колунду жалпыда практикалык борборунда 3 бейтап, андан кийин Сүлүктүдө 6 бейтап, андан кийин улуттук госпиталда 20 бейтап, жана национальный центр охраны материнства 6 бейтап, жалпысынан 103 бейтаптар биздин саламат сактоо мекемелеринде дарыланышууда. Эми жалпы каза болгондордун саны 24-кө жетти. Бардык биздин медицина кызматкерлери ошол күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атабыз. Кошумча Оштон, Бишкектен дарыгерлер келип башты ооруканада иш алып барууда. Азыр ошол Жалал Абад областынан мобилдүү клиника дагы кошумча келди. Эгерде бизге кошумча оорукана койка керебеттер болсо, ошол жерде кошумча иш алып барабыз. Жабыркагандардын абалы кандай? Мисалы, жабыркагандардын арасында оор жаракат алгандар бар, операция жасай тургандар бар. Азыр дарыгерлер консилиум жасап атышат. Эгерде кайсыл экинчи этапка же үчүнчү деңгээлге которуу боюнча биз биринчи кезекте биз медициналык жардам көрсөттүк. Эми мындан ары кандай дарылануу боюнча сүйлөшүү менен Бишкек же болбосо Ош шаарына которуунун аракетин көрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарына кеткендер барбы? Бишкек шаарына кеткендер бар. Улуттук госпиталга жана жанагы Энсомит деп коет, ошол ооруканага дагы кеткен бейтаптар бар.